Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. ККМ боюнча сурамжылоо жүргүзгөн Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Коштөө айыл өкмөтүндө жүрөбүз. Айыл жергесинде ККМди кандайча колдонушат, кеңири жайылганбы, азыр сурап көрөбүз. Саламатсыздар. Биз ККМ боюнча сурамжылоо жүргүзүп жүрөт элек. Тайын тартып атабыз. ККМ аппаратын колдоносуздарбы? Көрсөтүп коесузбу? Азыр шунуру кандай болот? Бул жака көрсөтүп койсоңуз экранга. ККМ аппараты. Келген кардарларга ар бирине чек бересиздер, э? Ар бирине чек кетет. Азыр өзүңүз деле көрдүңүз, азыркы клиенттин астында келдиңиз дагы. Чек кошулуп берилет ар бир күнү. Сатып алуучулар өздөрү дагы чек талап кылган учурлары көп эле кездешеби айыл жеринде? Же сиздер бермейинче Азыр эл уже көндү. үйрөнүп баштады? Азыр чек уже сурап башташты. Кээ бир адамдар гана чек сурайт, калгандар бүт баары эле чек сурайт. Ошол 125. Рахмат анда. Достор, биз азыр ошол эле Коштөө айыл өкмөтүнүн борборунда жайгашкан мына ушул Боз Бата дүкөнүнө келдик. Ичине кирип сурап көрөбүз. Саламатсызбы же? ККМ боюнча сурамжылоо жүргүзүп жүрөт элек. ККМ колдоносузбу кардарларга? Азыр келелек бизге. ККМ колдоно элек. Колдоно элексизби? Дүкөндү жаңы ачтыңызбы же кандай? Салык кызматкерлери келип түшүндүрүү жүргүзүштү, ККМ колдонгула деп. Түшүндүргөн. Колдоно элексизби? Азыр келдик азырынча. Эми жакындар буйрса колдонобуз. Азыр ар бир сатуучу милдеттүү да ККМ колдонууга. Эгерде ККМ колдонбосоңуз 7,5 миң сомдон 23 миң сомго чейин айып тартып калышыңыз мүмкүн да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ошол эле Коштөө айыл өкмөтүнүн Торок айылындагы Абдрейим Ажы дүкөнүндө келдик. Бул жерде курулуш материалдарын, тиричилик буюмдарын саткан дүкөн экен. Азыр ККМди кандайча колдонот сурап көрөбүз. Салам алейкум. Сатуучу ким экен дерде? Жакта. ККМ боюнча сурамжылоо жүргүзүп жүрөт элек. ККМ аппаратын колдоносуздарбы? Жок. Бул кичине айыл жери, бир магазин. Бүт элдин Асия менен ККМди кантип колдоносун Асия? Көбүнчө Насияга кетеби, э? Бүт эле Асияда бул. Бирок мыйзамда жазылган ушу 50 квадрат метрден ашкан болсо ККМ аппаратын колдонот деп жазылган да. Эгерде ККМ аппаратын колдонбосоңуз 7,5 миң сомдон 23 миң сомго чейин айып тартып калышыңыз мүмкүн да. Эгер ККМ аппаратыңыз бар болуп, бирок иштебесе 13 миң сомго чейин деп мыйзамда ушинтип жазылган экен. Сиздерге ушул салык кызматкерлери ККМ колдонгула деп айтып эскертип кетти эле? Айтышты эми мынагы чоң кермен шаар ошода чоң соода эмелерине бүт порядкаланып келе берсинчи, анан элге карап коебуз да. Бул айыл жеринде бүт эле Насияга соода кылса. Ал аппарат менен кантип Насия бересиң? Ошол шаар жерлеринде мисалы Насияга болбойт жерде соодачы. Бул кичине айыл, бул баарды бири-бирин тааныйт. Насия сурап келип турса, бербесең соода болбойт экен бул. Урматтуу көрүүчүлөр, биз буга чейинки дагы келген дүкөндө ушинтип Насия соода болот деп айтып кетишти эле. Чынында айыл жергесинде пенсия пособияны күтүп, ошого Насияга соода кылышат экени ырас. Кассалык көзөмөл аппаратын иштетесиздерби? Ушул боюнча сурамжылоо жүргүзүп жүрөт элек. Көрсөтүп коесузбу? Иштеп барды, иштеп бизде. Кардарларыңыздар ушул чекти талап кылып атышабы же сиздер бермейинче унчукпай эле кетип атышабы? Шейлек кээ бир чекти эметкен сураганын алып кетет. Бересиздер, а? Кээ бир учпай эле кетип калат. Жок, чек менен полный чыгат да. Алынбаган чектер барчы. Кээ бир чек десе, чекин демес беребиз. Даже табаны чекке чейин жазып беребиз. Табаны чек дейт. Табаны чекин чейин жазып беребиз да. Табаны чекин чейин. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Жакшы туруңуздар. Макул, ийгилик болсун, а? Мейли, Алла разы болсун. Жакшы.
Урматтуу достор, Кербен шаарындагы Жылдыз соода борборуна келдик. Азыр кирип көрөбүз. Саламатсызбы? Бизге 1 мүнөт убактыңызды бөлүп коесузбу? Сиз азыр дүкөндөн чыгыпсыз да? Кассалык аппарат чегин сурадыңызбы? Жок. Бул боюнча түшүнүгүңүз барбы? Чекти чогултуп батир утуп алууга мүмкүнчүлүк жаратып, ушул ойнотуп атат да батирди. Сиз сатып алган жериңизден чекти алып, телефонуңуздан QR кодун киргизип, ушундай приложение менен ушундай мүмкүнчүлүк бар да утуп алуу. Билет белеңиз? Ушугандай билбейт экенмин бирок. Анда сизге бир аз ошо түшүнүк бердик окшойт. Кайсыл жерден соода кылсаңыз дагы кассалык аппараттын чегин талап кылыңыз, Ал жерде бар экен, жок экен деле карабадым бирокчу. Шашылыш болуп талап кылдыңыз. Ооба. Макул, ийгилик болсун. Саламатсызбы? Сиз соода кылган жериңизден чек талап кыласызбы? Билесизби? Билбейм. Кабарыңыз барбы? Батир ойнотуп атканы боюнча. Аны эми угуп атырмын сизден. Соода кылган жериңизден эмне сатып алсаңыз дагы чек талап кыласыз. QR кодун сканировать этип, сизде ошондо батир утуп алууга мүмкүнчүлүк болот да.